Дүйнөлүк көчмөндөр оюну бүткүл дүйнөнүн көңүл борборунда масштабтуу мелдештин ачылыш аземин түз эфирин чет элдик көрүүчүлөр да көрүштү. Беттешти чыдамсыздык менен күткөндөрдүн бири Татарстандан келген Шейхутдиновдордун үй бүлөсү. Спорт эсе ичкен ашын жерге койгон үй бүлөнүн бир мүчөсү учурда көчмөндөр оюндарына калыс катары катышууда. Казак жеринде өтүп жаткан спорттук мелдештин жүрүшүн жакынкы күндөрү да көрүүнү улантабыз дешет. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Татарстандан 50ге жакын адам катышып жатат. Алар улуттук спорттун көрөш, казак күрөш, эреңиш сыяктуу түрлөрү боюнча күч сынашат. Открытие было интересное. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы абдан жогорку деңгээлде өттү. Ага катышкан мамлекеттердин көптүгү өзгөчө кубандырат. Мындан 5-6 жыл мурун атабыз да ушул оюндарга барган. Ошондон бери үзбөй көрөбүз. Айрыкча улуттук оюндардын ар түрдүүлүгү кызыктуу. Национальные игры присутствуют. Открытие кочевников в Казахстане — это впечатляет. Казакстанда өткөн көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи абдан таасирдүү болду. Бул жолу катышуучу өлкөлөрдүн саны мурунку мелдештерге караганда алда канча көп. Ошон үчүн мелдештин кызыганы бышык. Андыктан ар бир мелдеш атаандаштыкта өтөт деп ишенем. Көчмөндөр оюндарынын эл аралык мааниси чоң. Буга оюндарга чогулган өлкөлөрдүн саны далил. Имеет огромное международное значение.